Даярдык деп калдык. Балажан балдар борборунда дагы даярдык жаңы жылга кызуу жүрүүдө. Ал жакта дагы кичинекей бөбөктөрүбүз өзүнчө дагы бир жаңы жылга жакшы даярданып жатышыптыр. Ал тууралуу болсо бизге кененирээк Балажан балдар борборунун директорунун орун басары Замира Молдалиева эжекебиз айтып берет. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Саламатсыз менен. Келе жаткан жаңы жылыңызбы? Өзүңүздөрдү дагы куттуктайм. Бирге болсун. Ушул Балажан борборундагы өтүп жаткан иш-чаралар жөнүндө, бөбөктөрдүн ушундай талантын дагы чыгара турган бир жакшы конкурстарды өткөрүп келесиздер. Ошолор жөнүндө эми шашпай кененирээк айтып бериңизчи. Жаңы жылга карата иш-чаралар тууралуу келиңиз. Рахмат. Биздин Балажан борбору бардыгыңыздарга эле белгилүү болгондой, көп багыттуу мектептен тышкаркы мекеме. Биз балдарга мектептен тышкаркы учурда кошумча билим беребиз да. Анан ушул биздин борбордо азыркы учурда 3000ден ашык бала билим алып жатышат. Анан багыттар биздики ушул негизги өзүбүздүн багытыбыз сүрөт жана көркөм кол өнөрчүлүк болгону менен музыкалык жааттан дагы биздики абдан жакшы өнүккөн борбор десем жаңылышпайм. Анан биздин Балажан борборубуз быйыл бизге 30 жыл толду. Биз юбилейлик иш-чараны дагы даярдап, ошо кам көрүп жатабыз азыр. Балажан өзү биздики 86-жылы ушу негизделген. Анан ошондон бери мына ушул күнгө чейин ошо балдардын саны көбөйүп атат, бизде ийримдер көбөйүп атат, бизде мугалимдердин саны көбөйүп атат. Анан ошол бүгүн ошол жаңы жыл жөнүндө сурап калдыңыздар. Бизде жылда Балажан борборунда 20 декабрдан баштап 30 декабрга чейин балаты оюндары өтөт да. Анан бул бардык башка жактарда өткөргөндөй эле, мисалы үчүн отургузуп эле балдарга баягы оюн зоокду көрсөтүп, сахнадан көрсөтүп коюу эмес, бул биздики башкача бир интерактивдүү оюн зоок да. Мисалы үчүн кандай болуп калат? Мисалы үчүн балдар келишет, балатын тегерегинде тегеренишет. Анан биздин ушул өзүбүздүн жамааттан, мугалимдерден турган өзүнчө бир чыгармачыл топ бар, труппа деп койсок да болот. Ошолор ар түрдүү азыркы учурдагы балдарга кызыктуу болгон жомоктордун каармандарынын костюмдарын кийишип, ошол боюнча өзүбүздүн биздеги адистердин күчү менен атай сценарий жазылып чыгат. Анан ошол жомокко биз балдардын баарын тең камтыйбыз да. Ошол балаттын тегерегинде балдардын баары катышат. Ошол жомокко катыштырып, ошо балдарды ойнотуп, ырдатып, бийлетип, деги эле ошол 1,5 сааттык балатын өтүп бүткүчө ошо балдарды биз аябай чарчатып, ойнотуп анан чыгарабыз. Жакшы экенде, баардыгы өзүңүздөрдө бар. Артисттер, баягы эле Аяз кыз, Аяз ата, сиздерде балдар дагы, балдардын арасында ырчылар дагы бар, көркөм окугандар бар. Баардыгы өзүңүздөрдө камтылган. Ошонун бүт баары тең ошол оюн зоокко катышат. Жалдабайсыздар башка жактан. Сөзсүз түрдө бизде музыкалык аппаратура, каражаттардын баары ошол жакшынакай жайгашкан. Биз видео тасманы колдонобуз. Ошо Аяз атаны алыстан келаткан видео тасмадан көрсөтүп туруп, анан ушундай бир жакшынакай сценарий да. Ошо балдар турбайбы? Демек, анан бизге бир-бирин барып көрүш керек экен. Анан бизде биз өзүбүздүн эле окуучулар эмес, ушул Бишкек шаарындагы бардык мектептердин балдарын бар ошол атайы ноябрдын башында эле өздөрү ошол өтүнмөлөрүн алып келишип, жазылып, күндү белгилеп кетишет. Мектептин бардык ошо Бишкек шаарында мектептин бардыгын өткөрөбүз биз. Баары келип атышат азыр. Демек, бир гана сиздин окуучуларыңыз эмес, башка дагы мектептердин башкалардын баары. Ал биздин окуучулардын көбү ошол оюн зоокко өздөрү катышып, ошол сценарийге катышат. А башка мектептин балдары келип, көңүлдөрүн ачып, ошо анан өзүбүздүн балдар үчүн дагы өтөт. Биз өзүбүздүн, мисалы үчүн 6 жаштагы, 5 жашта, 4 жаштагы студиялар бар да, алар болсо ошол оюн зоокко өздөрү да катышып. Мектеп окуучуларына гана, Мектеп бала бакчалардан дагы кабыл. Жок, бала бакчалар келишпейт, себеби ар бир бала бакчанын өзүндө бар да, балатылар. Анын үстүнө бала бакчадагы балдарды сыртка чыгарганга болбойт. Мектептер келишет, ата-энелери менен келип ушундай. Анан учурдан пайдаланып мен да айтат элем, ушу каалаган балдар, кыздардын баары келип биздин оюн зоокко катышса болот. Качан, канчада? Мына ушул 30-на чейин балатылар болот. Келип эле биздин Балажан борборуна каалаган учурунда келсе, кайсы күндү кааласа жазылып кетишет, катышса болот. Акысы кандай? Акысы 320 сомдон.
320 сом. Бир Аябай бөлүү жакшы. үчүн, бир жакшы. Анан кийин ушу сиздер республика боюнча биз билгенден ушундай таланттуу балдарды издеп, кыдырып таап келесиздер да. 2017-жылга календардык планга кирдиби ушундай нерселер? Бизде былтыр биздин Балажан борбору азыр 3 жылдан бери ушул 3 жыл эмес 10 жылга жакындаган учурда эле биз ушу балдарды жарандык патриоттукка тарбиялоо, анан этнопедагогиканын негизинде ушу балдар улуттук каада салттарды жаңылантуу деген бир ушундай бир жакшы багыттар менен иштеп келатабыз да. Анан ошонун негизинде ошол иш чаралардын алкагында мына 3 жылдан бери биз мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген сынакты өткөрүп келатабыз да. Анан бул сынак 2 жыл ыр боюнча вокал жеке аткаруу боюнча гана өткөн. Мына 2017-жылда ушул биздин Балажан 30 жылдыгына, анан быйылкы мына жаңы жарыяланып аткан адеп ахлак жана тарых маданият жылына карата биз бул жерге дагы жеке бий, анан дастан боюнча да коштук да. Анан бул боюнча биз мынакей март айында атай график түзүлгөн. Ошо менен өзүбүздүн адистер, мен өзүм баш болуп барып ушул бүт аймактардан, Кыргызстандын болгон областтардын баарынан тандап келебиз балдарды. Ошол жердеги 3 жаш курактык эмеде деңгээлде өтөт. Мында ошол 3 жаш курак боюнча 1-орунду алган балдарды, ошондо ар бир аймактан 3төн баланы биз ушул Бишкекке тандап келебиз. 3 курактагылар канчадан канчага чейин? Ошондо мындайда 7 жаштан 10 жашка чейин, 12 жаштан 14 жашка чейин, анан 14 жаштан 17 жашка чейин. Анан ошондон уткан балдардын баарында 3төн баланы биз ушул Бишкек шаарына тандап келебиз. Былтырда ушундай болгон. Анан Бишкек шаарында аларды ал жерге дейин биз атай программалуу 3-4 күн ушул балдарды шаарды көрсөтүп, биздин кооз жакшынакай жерлерди көрсөтүп, анан биздин атактуу ырчыларыбыз, артисттерибиз менен мастер-класстар өтөт да. Бул жерде былтыр мисалы үчүн Гүлнара Тойгонбаева менен Улук Мурзаполотов менен ушундай мастер-класстар өткөн. Андан кийин финалга чыгышат. Анан былтыр ушул бардык аймактар боюнча 30 бала катышкан. Ошонун ичинен мыктынын мыктысы деген 3 баланы тандап алдык. Азыр балдар абдан жакшы, ушундай өнүккөн, үндөрү сонун таланттар бар. Таланттар көп чындыгында. Анан калыстар тобуна албетте бизде ушул эл артисти Улук Мурзаполотов, Саламат Садыкова, Гүлнара Тойгонбаева, биздин атактуу композиторлор Стилегенов баш болгон ушундай композиторлор отуруп тандашты. Эже башка аймактарда көрүп аткан бизде телекөрүүчүлөр болсо, номериңизди айтып кетсеңиз, балким сиздерге чалып, качан келесиздер бизге деген суроолор болсо, сиздерге берсе мүмкүн болот, Номериңизди айтып кетсеңиз. Менин номерим же болсо Балажан борбору. Балажан борборунун номери 38 32 60. 0312 кодуна. 0312 38 32 60. Же болбосо 88 12 11. 88 12 11. Рахмат сизге, жакшы жаңылыктарыңыз менен келген экенсиз. Куттуктайбыз алгач. Сиздер дагы ушундай жакшы деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Жыл сайын ушундай эл ичиндеги биздин таланттуу бөбөктөрүбүздүн, бардык бөбөктөрүбүздүн шыктарын ойготуп, аларды патриот кылып тарбиялап жүрө бериңиздер. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар чың болсун. Байрамыңыздар. Рахмат. Сиздерге да дал ошону каалайм. Аман болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Жаңы жылы ийгилик алып келсин. Рахмат. Бардыгына.